Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү дене тарбия сабагында мен Абдрахманова Кундуз. Бүгүнкү биздин дене тарбия сабагындагы темабыз волейбол оюнунун тарыхы жана эрежелери. Биздин сабагыбыздын максаты волейбол оюнун окуучулар арасында кеңири жайылтуу жана милдети волейбол оюнунун эрежесин үйрөнүү. Волейбол оюну биринчилерден болуп 1895-жылы Америка Кошмо Штаттарында дене тарбия мугалими Уильям Морган тарабынан ойлонуп табылган. Эң кызыктуу болгондуктан бул оюн бат эле бүткүл дүйнөгө тарап ар бир мамлекетке популярдуу болуп кетет. 1925-жылы волейболдун биринчи эрежеси бекитилип, ар кандай мелдештер ушул эреженин негизинде өткөрүлүп келет. Оюнга калыс шайланат. Эреже боюнча волейбол оюнун 9-18 метр болгон аянтчада ар бир командада 6 оюнчу ойношкон. Аянтчанын ортосунда бийиктиги эркектер үчүн 2 метр 43 сантиметр, аялдар үчүн 2 метр 24 сантиметр болгон сетка тор болуп турат. Оюндун максаты бир жааттын оюнчулары топту кол менен 3 жолудан кем эмес уруп, тордон атаандаштарынын талаасына чектен чыкпай түшкөндөй же атаандаштары топту каршы алганда оюнун эрежесин бузгандай кылып ашыруу. Топтун салмагы 260-280 грамм, айланасы 65-67 сантиметр. Сетканын узуну 9,5 метр, туурасы 1 метр болот. Анын үстү жагы ак материал менен оролот. Сетканын эки четине каптал сызыктардын үстүнө ак же кызыл түстөгү 5 сантиметр болгон лента тартылып, аны менен бийиктиги 1 метр 80 сантиметр, жуондугу 10 мм болгон антенна бириктирилет. Ак сетканын үстү жагынан 80 сантиметр бийик чыгып турат. Сетка эркектер үчүн бийиктиги 2 метр 43 сантиметр, ал эми аялдар үчүн 2 метр 24 сантиметр болот дедик. Ал эми мектеп балдары үчүн жаш өзгөчөлүктөрүнө жана жынысына жараша болот. 14 жашка чейинкилер үчүн балдарга 2 метр 20 сантиметр, кыздар үчүн 2 метр 10 сантиметр болот. Ал эми 16 жашка чейинкилер үчүн балдар үчүн 2 метр 35 сантиметр, кыздар үчүн 2 метр 20 сантиметр. Ал эми 18 жашка чейинкилер үчүн 2 метр 43 сантиметр, 2 метр 24 сантиметр болот. Кымбаттуу окуучулар, биздин сабагыбыз бүгүн ушуну менен соңуна чыкты. Дайыма ден соолукта болгула.